Ысык көлдү коргойлуу аталышындагы иш-чаранын алкагында жалпы көлдүн түбүндөгү 3800 гектар аянт тазаланып, суучулдар тарабынан 1500 метр балык уулоочу тор жана 2200 килограмм таштанды чыгарылды. 12 мартта башталган тазалык акциясы Түп районунун Ысык көл айылынан башталып, Каракол шаарындагы пристанга чейинки аралыкта жүргөн. Бул масштабтуу самалык президенттин жеке демилгеси менен Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде өтүүдө. Ысык көл акваториясынын булганган тилкелерин таштандылардан жана балык уулоочу торлордон тазалоодо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин инспекторлору иш алып барууда. Буга чейин шарттардын жоктугунан көлдүн үстү гана тазаланып, ал эми суу астындагы таштандыларды алып чыгуу кыйынга турган. Бүгүнкү күндө жаңы алынган, талаптарга туура келген катерлердин жардамы менен суучулдар көлдүн түбүнө чейин кирип, таштандыларды алып чыгышууда. Чыгарылган таштанды бекитилген ишмерчимдер боюнча акт менен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин инспекторлоруна өткөрүлүп берилип, жок кылынууда. Бул дельта катердин келгени бизге аябай эле жеңил болду. Мына мынтип ичинде азыр сыртта шамал болуп атат, толкун болуп атат. Ошого карабастан ичинде отурабыз, жылуу жумшак. Анан суудан чыккан водолаздар дагы, суучулдар дагы судан үшүп чыгып атат. Суунун температурасы 5 градус болот. Суунун үстү 1 метр, 1,5 метрге чейин 5 градус. Андан ылдыйлаган сайын уже плюс 2 градуска чейин уже түшө баштайт да. Анан аяктан чыккандан кийин сразу мунун ичине кире калат, жылуу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар борборунан тиешелүү кемелер тартылган. Бул мөлтөр кемеси Турция өлкөсүнөн бөлүнүп келген дельта катери жана кичинекей Рик аттуу 4 кишилик 2 дана катерлер бөлүнгөн. Андан тышкары иш убактылары боюнча суучулдар бир жумалык нөөмөткө өткөзгөнбүз. Бир топ суучулдарда 5тен суучул келип иш жүргүзөт. 12 марттан бери ушул МЧСтин кызматкерлери менен биргеликте иш-чара алып барып атабыз. Азыркы убакта бүгүнкү күнгө 15 дана тор чыгарылды. Узундугу 1500 метр болуп эсептелинет. Ал тордун баарын биз өзүбүз өткөзүп алып, андан ары атайын эмеге переработкага өткөзүп беребиз.